Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Балдар, күнүңөр жакшы өтүп жатабы? Келгиле балдар, сабакты баштоодон мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, маанайыңар кандай? Балдар, билимиңер терең болсун, асманыңар ачык болсун. 6-класс. Акылдуу, билимдүү, аракетчил, ынтымактуу, жоопкерчиликтүү, сулуу, мээримдүү, тырышчаак балдарсыңар. Силерге бактылуу балалыкты каалайм. Мен силерди абдан жакшы көрөм. Анда балдар, келгиле бүгүнкү сабактын этабы менен таанышалы. Шыктандыруу, жаңы тема, максат коюу, мээге чабуу жана жыйынтыктоо болмокчу. Балдар, бүгүн биз кайсы теманы өтөбүз деп ойлойсуңар? Анда бүгүнкү биздин математика сабагынан өтө турчу жаңы темабыз орточо маанилери жана ортоломо. Келгиле балдар, жаңы темага максат коюп алалык. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар орточо маанилери, ортоломо жөнүндө түшүнүк алышат. Өз алдынча ар түрдүү сандардын ортоломосун табууга мисалдарды чыгарат. Тактыкка, тазалыкка тарбияланышат. Жаңы тема боюнча кыскача түшүндүрмө берип кетейин. Орточо маанилер бир нече сандын суммасын алардын санына бөлүүдөн алынган сан аталат. Эгер А1, А2, АН бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны нге бөлгөндө келип чыккан сан ал сандардын ортоломосу деп аталат. Ортоломо мю грек тамгасы менен белгиленет. Анда балдар, келгиле жаңы темага карата мисалдарды карайлы. Мисалга көңүл бурабыз балдар. Кийим саткан магазинге бардык дейли. Ал жерде 3 түрлүү костюмдар сатылат экен. Өзүңөр байкап тургандай эле өңдөрү башка жана ошондой эле баалары дагы ар түрдүү. Эми балдар, биз ушул костюмдардын ортоломосун табышыбыз керек. Ал үчүн 3 костюмдун бааларынын суммасын таап, 3кө бөлөбүз. Келип чыккан сан ортоломо деп аталат. Биринчи костюмдун баасы 1100 сом, экинчи костюм 1300 сом, үчүнчү костюм 840 сом экен. Ушул 3 костюмдун суммасы 3240 келип чыгат экен дагы. Келип чыккан санды 3кө бөлсөк 1080 сом келип чыгат. Демек, 1080 сом ортоломо деп аталат. Маселеге көңүл бурабыз. Арстан, Кубат жана Тураш чүкө ойноп жатышкан. Оюндун аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калганы белгилүү болду. Оюндун башында Арстанда 20, Кубатта 12, Турашта 19 чүкө болсо, анда оюндун жыйынтыгы кандай? Ким утуп, ким уттурган? Чыгарылышына көрөбүз балдар. Оюндун башында Арстан, Кубат, Турашта бардыгы 20 кошу 12, кошу 19 барабар 51 чүкө болгон. Оюндун аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калган. Ар биринде 51-ди 3кө бөлсөк барабар 17. Демек, Арстан 17ден 20-ны алсак барабар -3. Арстан 3 чүкө уттурган. Кубат 17ден 12-ни алсак 5. Кубат болсо 5 чүкө уткан. Тураш болсо 17ден 19-ды алсак -2. 2 чүкө уттурган. Маселени чыгарууда табылган 17 саны 20, 12, 19 сандарынын ортоломосу деп аталат. Балдар, китебиңердин 176 бетин ачабыз. Андагы мисалдарды иштейбиз. 355 мисал. Арген 5,2 килограмм, Сабира 7,4 килограмм жана Эркингүл 2,1 килограмм карагат теришти. Бул сандардын ортоломосун тапкыла.
Келгиле балдар, баарыбыз чогуу чыгаралы. Биз жогорудагы мисалдарда айткандай эле, канча сан берилсе, ошончо сандын суммасын таап, ошол 3 санга бөлөбүз. Бизге 3 сан берилди, демек 3 санга бөлүшүбүз керек. 5,2 кошу 7,4 кошу 2,1. Келип чыккан санды 3кө бөлсөк, барабар 4,9 саны келип чыгат. Демек, бул сандардын ортоломосу кайсыл сан болуп калды? Азаматсыңар балдар, 4,9 саны. Жообу 4,9 килограмм карагат теришкен. 356 мисал. Кийинки күнү бул үчөөнө Жумагүл келип кошулду. Алардын ар бири 2,3 килограмм, 4,2 килограмм, 3,3 килограмм жана 5,5 килограмм малина теришти. Бул сандардын ортоломосу канчага барабар? Келгиле балдар, ар бирибиз өз алдыбызча иштеп көрөлүк. Өз алдыбызча эсептеп чыгарабыз дагы, жообун табабыз. Чыгарып бүтсөңөр, мен туура жообун көрсөтөйүн. Балдар, силердин чыгарган эсебиңер ушундай чыктыбы? Жообу туура чыктыбы силердики? Эгерде туура болсо, анда азаматсыңар. Демек, бул сандардын ортоломосу кайсыл сан экен? 3,825. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар, мээге чабуул жасайлы. Силерге тапшырмаларды берем. 3 жообу бар, 3 жооптун туура жообун тандайсыңар. 10 секунд убакыт берилет. Кеттик анда балдар. Амалдарды аткаргыла. Силерге эсептер берилди. Эсептердин 3 жообун жиберем. А -24, Б -23, В 24. Убакыт кетти. Убакыт бүттү балдар. Кана ким туура жоопту тапты? Мен туура жоопторун көргөзүп коеюн. Кимдин жообу туура болгон болсо, азаматсыңар балдар. Кийинки тапшырма. Эсептегиле. Жооптору А -81, Б 63, В 24. Убакыт кетти. Убакыт бүттү балдар. Туура жообун тапкан болсоңор, азаматсыңар. Кийинки тапшырмага өтөбүз. 4 бурчтук формасындагы кагаздын бир бурчун кесип салышты. Канча бурч калды? А 5 бурч, Б 4 бурч, В 6 бурч. Кеттик анда. Ойлонуп, туура жообун табабыз балдар. Убакыт бүттү. Туура жообун көрөлүк. Кимдики туура болсо, азаматсыңар балдар. 4-нчү тапшырма. 1ден 10го чейинки натуралдык сандардын көбөйтүндүсү канча нөл менен аяктайт? Жооптору А 4, Б 3, В 2. Убакыт кетти. Кана балдар, туура жообун текшерелик. Туура жообу В 2 экен. Азаматсыңар. Акыркы тапшырмабыз. Бир жылда канча ай 30 күндөн турат? А 4 ай, Б 5 ай, В 6 ай. Убакыт кетти.
Туура жообун тапсаңар, анда балдар текшерелик. Туура жообу Асы экен, 4 ай. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар. Туура жооп бергендер азаматсыңар. Теманы бышыктоо үчүн суроолор. Ортоломону кантип табабыз? Силерге сабак кызыктуу болдубу? Биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Балдар, бүгүнкү сабактагы суроолорго дептериңерге жоопторун жазабыз. Үйгө тапшырма. 357-358 мисалдар. Китебиңердин 176 бет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.